Кече башталган ислам азыркы светтик мамлекетте экинчи эл аралык конференциясы бүгүн тегерек стол форматында уланды. Анда талкууланган негизги тема жаштардын маданияттуу коомдогу ролу жана орду. Анда Түркия, Финляндия, Скандинавия, ошондой эле Европа, Азия өлкөлөрүндөгү жаштарга билим берүү, алардын жумуш орду менен камсыз болушу, жаштар арасындагы радикализмдин алдын алуу менен күрөшүү сунушталды. Муну менен катар жаштардын коомдогу карама-каршылыкка туруштук бере тургандай илим билимге, жаңы технологияларга буруу зарылдыгы айтылды. Цивилизациялык багыттарга келишибиз керек да. Себеби цивилизация деген абдан кеңири түшүнүк. Бул ошонун ичинде ошол баягы маданият аралык байланыштар, тилдер аралык байланыштар, бүгүнкү ошол баягы жалпы дүйнөлүк өнүгүүдөн биздин жаштарыбыз калбаш керек. Бизде мына улуттук стратегияда дагы мына 20-40 стратегияда анан 23-жылга чейинки биринчи этабында мамлекет тарабынан да багыт ушул жаштардын алдыңкы билимдүү же болбосо биздин адамдарыбыздын негизги ошол адам факторуна багыт коюлган да. Аталган иш-чарага дүйнөнүн 21 өлкөсүнөн келген 50ге жакын мамлекеттик диний мекемелердин өкүлдөрү, дүйнөлүк деңгээлдеги аалымдар, серепчилер жана жергиликтүү дин кызматкерлери катышты. Малай университетинин Ислам изилдөө академиясынын профессору Хаяти Бинти Саид Кыргызстанда гендерлик баланс сакталгандыгын айтат. Leadership performance and how these women leadership performance relates. Мен Малайзия өлкөсүнүн атынан лидер айымдардын саясаттагы ишмердүүлүгү жана жумуш үй-бүлөдөгү орду боюнча баяндама жасадым. Бул аялдардын статусун бекемдөөгө багытталган. Айрыкча жумушта гендердик саясатта аялдар ортосундагы балансты сактоо өтө маанилүү болуп саналат. Динде аялдардын орду маанилүү. Ал эми Кыргызстанда аялдар абдан кызыктуу экен. Анткени аялдар бир катар жакшы кызматтарда иш алып баргандыгын көрдүм. Муну менен бирдей укукка ээ өлкө экендигин айтса болот. Found that balance including time balance. Ал эми Азербайжан өлкөсүнөн келген Айдын Арифоглу Ализаде Кыргызстан менен Азербайжан өлкөсү көп жагынан окшош экендигин айтат. Анын айтымында эки өлкө руханий жактан бир мейкиндикте. Я считаю, что, скорее всего, ислам в Кыргызстане, он не отличается. Мен биринчи кезекте ыраазычылык билдирем аталган конференциянын уюштуруучуларына. Кыргыз эли меймандасуу элекенин бийик деңгээлде көрсөттү. Ал эми аталган иш-чарада түрк элдериндеги исламдык реформациялык дүйнө тааным аталышындагы доклад жасадым. Анда жаңы жетишкендиктерге кандай жетүүнүн жолдору айтылат. Мен ойлойм, бул конференция өз максаттарына жетет. Анткени окумуштуулар арасында кызуу пикир алмашуу жүрүп жатат. Чрезмерная тяга к прошлому. И вот как раз вот я именно вел разговор. Соңунда аталган иш-чаранын катышуучулары биргелешкен резолюция кабыл алышты. Резолюциянын негизги багыттары туруктуу аянтчаны түзүү, конференцияны ар жыл сайын өткөрүп туруу, салттуу диндин баалуулуктарын жайылтуу, светтик принциптерди сактоо менен гармониялуу коомду түзүү, диндер аралык толеранттуулукту калыптандырууга багытталган. Эскерте кетсек, кечээ башталган ислам азыркы светтик мамлекетте аттуу экинчи эл аралык конференциясына президент Сооронбай Жээнбеков катышып, анда диндин коомдогу ролун, тарбиялык, ыймандык, адамдарды бириктирүүчүлүк асыл сапаттары айтылбай, ислам динине тиешеси жок нерселер жабыштырылып жатканына токтолгон. Сүйүнай Тагаева, Азат Муратбеков, Пирамида.